Менин кыялым. Автор Айлин Д. Окуп аудиолоштурган Расулова Чолпон Жолдошовна. Колунда деми буулуп өлүп бара жатат. Бир саамга кармап турса эле өмүрү түгөнчүдөй. Эне деп бөлмөлөрдөн апасын издеп келген Эмренин үнү аны реалдуулукка алып келди. Колун бошото берди. Жамиланы керебеттин үстүнө ыргытты. Эмне болду уулум? Деди ал эшикти толук ачпай туруп. Энем кайда билесиңби? Ооруканада болчу. Азыр келдик. Бир аз эс алып алсын. Эмре аны тиктеп турду. Ишенбегендей, бир нерсени сезгендей бир топко карады. Сага эмне болду? Жүзүң купку болуп кетиптир. Керем алдында турган уулун кучактай калып ыйлап жибергиси келди. Өзүн араң кармады да далысынан таптай берди. Сен жат уулум, мен Айланын жанына барайын. Билесиң, ал жалгыз. Машинесине отурду да ооруканага жөнөдү. Кызынын палатасына кирип, жүзүн тиктеп көпкө отурду. Меники эмес, деп жатты акылы. Жок, ал сеники. Сенден башка атасы болушу мүмкүн эмес анын. Мейли каны башканыкы болсун. Анын сага күлө караганы, сүйүп тиктегени, алакандагы жылуулугу сеники. Аны эч ким, дүйнөдөгү эч бир ДНК тести сенден ала албайт. Анын сага болгон сүйүүсүн жокко чыгара албайт. Айла сеники, деп жатты жүрөгү. Телефонун алып чыкты. Аны менен түшкөн 1000ден ашуун сүрөтү бар болчу. Ар бир сүрөттөн ал Алибектин жүзүн көрүп жатты. Мурун байкабаган майда чүйдө нерселердин баары жаны сыздатып жатты. Акмакмын. Көз алдымда эмне болуп жатканын байкабаган акмакмын. Кантип эле мени көрөөргө көзү жок Жамиля өз эрки менен келди? Демек, тигиниси боюнда кылып туруп албай койгон. Же үй бүлөсүн таштай алган эмес. Анан мени тузакка түшүргөн. Айла ушул кезде эсине келген эле. Ата деп кызынын шыбыраган үнүн укту. Тик багып карай албады. Мени кечирип кой, ата. Экинчи тентектик кылбайм. Сен коркпо. Мен тез эле айыгам. Экөөбүз бирге деңизге чыгабыз. Бирок сен сөз бердиң, экөөбүз эле, макулбу? Керем башын шарт көтөрдү. Жок, Айла. Мындан ары экөөбүз бирге эч нерсе кылбайбыз. Дүйнөдөгү эң жакшы ата болгонго аракет кылдым. Болдум дагы. Сен төрөлгөндөн баштап өзүмдү жашай баштагандай сезгем. Бирок сен башканыкысың. Менин душманымдын канын алып жүрөсүң. Керем уктап жаткан кызын тиктеп туруп ушуларды айтты. Наристенин жумшак чачтарынан сылап, адатынча колдорунан өпкүлөгүсү келди. Анталбады. Эшикти тарс жаап чыгып кетти. Ошол боюнча ал жумалап үйгө келбей калчу болду. Келсе да жарым саат болот, кайра чыгып кетет. Муну баарынан да Айла оор кабыл алды. Куса болуп ооруп калган кызын көрүп Жамиля эмне кылаарын билбейт. Бир жолу тик багып карабаган Керемге акырын үн катты. Ажырашалы анда. Минтип жашоо мүмкүн эмес. Айлага баарын түшүндүрөлү. Сен түшүндүр. Керем, ал бала. Менин каталарым үчүн аны жазалаба. Күнү кечке жолуңду тиктеп отурат. Мен Бурсага кетип жатам. Келгенде ажырашуу ишин баштайбыз. Коркпо, баардык укуктарың корголот. Өмүр бою эч нерсеге муктаж болбой жашайсың. Мага эч биринин кереги жок. Болуптур анда. Керем бул жолу да сөзгө келбей басып кетти. Жамиля аркасынан тиктеп кала берди. Керем мырза, сиз ооруңуздун олуттуу экенин билбей жатасыз. Тезинен операция жасообуз керек. Азыр эмес, бир аз убакыт бергиле. Керем доктурларды укпады. Негизи башында шишик пайда болгонун жарым жыл мурун уккан. Жамиля капа болбосун деп айтпай жүргөн. Акыркы окуяларга байланыштуу эсин улам жоготуп жатканынан доктурга келген эле. Аллахтын каргышы тийсин, Жамиля. Акыркы күндөрүмдө да тынч кетишиме уруксаат бербедиң, деди ал жинигелип. Машинасына отурду. Так маңдайына кызынын биринчи ботинкесин тумар катары илип койгон. Термелип турган бул ботинка ага Айланы эстете берди. Алып салайын деп ойлоп барып колу барбады. Ушул учурда гана кандай күн болсо кызынан да баш тарта албасын сезди. Өзүнө кыжыры келип, рулду уруп алды. Телефон чырылдап калды. Караса апасы экен. Эмне болду, эне? Керем, тынчсыңбы? Доктур чалды. Дароо жеткиришкен экен да, деди Керем башын чайкай. Үй бүлөлүк доктур эле. Ал дарылануудан баш тарткан үчүн энесине телефон чалган. Кел уулум, мага бүгүн келип кетчи. Керем энесинин үйүнө барды.
Баары мурункудай. Мына бул жер Жамиля ыйлаган учурда соорото отурган бакча. Бул бассейнге Эмре дайым түшчү. Ахмет. Көз алдына иниси тартыла калды. Мына кайырмалуу дүнүйө деген ошо оор үшкүрүп алды. Энеси бакчада чай ичип отурган экен. Колунан өөп чекесине тийгизди. Кандайсың уулум? Жакшымын эне. Бирок жакшы көрүнбөйсүң го. Кемпирдин акылдуу көздөрүн тиктеп турду. Баарын сезип турат бул. Айла менин кызым эмес. Кемпир үн каткан жок. Көзүнөн жеңилдегени билинип турду. Сен билчү белең эне, деди Керем таң калып. Так билбесем да жүрөгүм сезчү. Эмре биздики. Бир карап сенин уулуң экенин билсең болот. Кызың башка болчу. Андан да Жамиля сага мындай себеп болбосо кайрылып келбейт эле. Мен билем ал кызды. Ал сенден өчүн ушинтип алгысы келди. Сенин көздөрүң сүйүүдөн караңгылап калган. Башында бул нике сага бакыт алып келбейт деп ойлогом. Бирок уулум, мен да жаңылыштым. Кандайча? Ортодо эмне болсо болсун, бирок сен бул жолу туура жолду тандадың. Жамиля сеники. Сенин акылыңдан эмне өтүп жатканын билем. Бирок ажырашам деп ойлобо. Сен булардан ажырай албайсың. Бул жолу алардан ажыраш, сенин өлүмүң болоор. Ачууңда өтөт уулум. Адам бир жолу ушундай бактылуу болот. Бир кемчиликтен улам ал бакыттан баш тартуу туура эмес. Жамиля ханым, сизге кандай болсо да айтканга мажбурмун. Керем мырза ооруп жүрөт. Сизди үй бүлөсүн ойлоп ал айткысы келген эмес. Азыр таптакыр дарылануудан баш тартууда. Аны сиз гана көндүрө аласыз. Кандайча, Керемби? Жамиля шалдырап отуруп калды. Кечке маал Керем Бурсада иши менен жүрүп жыгылып калганын укту. Биринчи жолу ага Керемге бир нерсе болсо эмне кылам деген ой келди. Коркунучтан жүрөгү үшүдү. Буга чейин ага бир нерсе болот деп ойлонуп көрбөптүр. Балдары үчүн, өзү үчүн корккону да чын. Жолдо баратып Керем ал үчүн бул дүйнөдөгү эң кымбат адам экенин түшүндү. Керем кандай? Мен анын аялымын, деди ал аптыга. Шашылыш түрдө операцияга алдык. Азыр эч нерсе деп айта албайбыз. Операция ийгиликтүү өттү. Калганын да көрө жатарбыз, деди доктор. Жамиля шалак эте отуруп калды. Эгерде ал өлүп калса деген сөздөн жүрөгү түшүп жатты. Палатага кирип, акырын колун кармады. Комсарып жаткан экен. Мүмкүн болбогон жерден жолуктук. Мүмкүн болбогон жерден турмушума кирдиң. Кирдиң да таптакыр чыкпай койдуң. Сени жылдар бою жек көрдүм. Анткени мен сен үчүн оюнчук элем. Кичине кыз болчумун. Сен менин тагдырымды ойлоп да койбой, таман алдыңда тебелеп кеттиң. Мышык чычкан менен ойногондой, менин тагдырым менен ойнодуң. Адам кылбай турган иштерди кылдың. Бирок мен сени кечирдим. Анан жыл өткөн сайын сүйүп бара жаттым. Бул сезим үчүн өзүмдү канчалык жек көрдүм, бирок болбоду. Жек көрүү сүйүүгө айланаарын угуп жүрсөм да ишенбегем. Мен сени сүйөм, Керем. Тагдырымды талкалаган, зордоо эне кылган адамды сени сүйдүм. Эми мени таштап кеткени турасың. Суранам, таштаба. Мени жалгыз таштаба. Анткени мен бактылуу болгонду жаңы үйрөнө баштадым. Мени жарым жолго таштаба. Жамиля көз жашын төгүп ыйлап жатты. Керемдин колдору титиреп кеткендей болду. Уккан сыяктуу сезилди. Атам, тизесинде уктап жаткан кызы ошентип сүйлөнгөндөй болду. Жамилянын көзү илинип кеткен экен. Палатага топтошуп калган доктурларды, ары бери чуркаган медайымдарды көрдү. Селт эте түштү. Палатага жүгүрүп кирип барды. Керем тынч уктап жаткандай сезилди. Башыңыз соо болсун, мырзаны жоготтук. Жок, мүмкүн эмес. Калтыраган колдору менен күйөөсүнүн бети башын сылап жиберди. Муздак экен. Таптакыр ишенгиси келбеди. Биздин алдыбызда канча бактылуу күндөрүбүз калды. Ач көзүңдү, Керем. Сага айта албаган сөздөрүм калды. Сени сүйөрүмдү укпай калдың. Мени минтип жазалаба. Керем үн катпады. Жүзү ыраазы болгондой, тирүүсүндө эч көрбөгөндөй мээримдүү тартып калган экен. Жамиля жулкулдатып, жүзүнөн өпкүлөп, колунан тартып жатты. Керемдин зыйнатына көп адамдар чогулду. Карыган энеси, кайраттуу көрүнгүсү келсе да алын жоготуп койгондой. Кара кийимчен аялдардын арасында Жамиля да турду. Ал баардык ыйы түгөнүп калгандай, жөн гана алсыз сустаят.
Көзүнөн жаштары төгүлгөн Эмре менен Айла Куран окулду. Табыт жерге түшүрүлгөндө Жамиля бар күчү менен бакырып алды. Жаралуу жырткычтай бакырган аялдын үнү уккан кишинин аза боюн дүркүрөтүп жиберди. Сиз Керем мырзанын түздөн түз мураскерисиз, андыктан эми компания сиздин колуңузда. Бул иште мен эмнени билмек элем, деди Жамиля аргасыз. Керем мырза сизге ишенген, сиздин күчүңүзгө, акылыңызга ишенип башка эч бир адам мураскер болушун каалаган эмес. Уулуңуз чоңойгончо сиз башында турууга милдеттүүсүз. Мен сизге жардам берем, баардыгын түшүндүрүп турам. Мага бул мурастын да, компаниянын да кереги жок. Адвокат башын чайкап туруп калды. Колундагы папканы таштап чыгып кетти. Жамиля аргасыз аны колуна алды. Эсеп-кысаптар, келишимдер, эч нерсени түшүнгөн жок. Арасында Керемдин колу менен жазылган барака көзү түштү. Анда кол менен өзүнүн сүрөтү тартылган экен. Жөн эле ойноп отуруп калем сап менен тартып койгондой. Алдына "Сен бул ишти кыла аласың" деп жазып койгон экен. Жамиля ак баракты көкүрөгүнө кысты. Мен сенин ишиңди таштабайм. Колумдан келээрин билбейм, бирок мен сенин ишеничиңди актайм. Балким экөөбүз ушинтип эсептешербиз. Керем мырза, балким сен мени кечирерсиң. Жылдар өттү. Жамиля көп эмгек кылды, окуду, үйрөнгөнгө аракет кылды. Ошол эле учурда мигрант болуп барган мекендештер үчүн жардам фондун ачты. Бул жерде алардын укугун коргой турган, ишенимдүү көмөк көрсөтө турган көп иштер жүргүзүлчү. Фонддун атын ал "Менин кыялым" деп атады. Өзүнүн кыялы ишке ашпаса да, жаштардын кыялын ишке ашырууга, кыялдарына ишенүүгө, күчтүү болууга чакырык эле. Керемдин апасы 98 жашка чыкканча Жамилянын колунда болду. Өлөрүндө батасын берип, ыраазы болгонун айтып дүйнө менен кош айтышты. Стамбул-Бишкек учагы. Айла 18 жашын белгилөө үчүн тайэжеси Нурилянын чакырыгына макул болгон. Бир чети апасынын мекенин көрүп келгиси келген эле. Рюкзагын учактын текчесине өйдө көтөрүп кое турган болгондо колунан түшүп кетти. Кимдир бирөөнүн колу кармап калгандай болду. Кылчайса стюардесса кыз ага күлүмсүрөп турган экен. Так өзүн күзгүдөн көргөндөй сезим боло түштү. Кыздардын шыңга бою, керилген каштары, бакырайган көздөрү, чап-жаак жүздөрү да окшош эле. Кечиресиз, деди ал мукактана. Сиз мени бирөөгө окшоштуруп жаткандайсыз. Мен да сизди өзүмө окшоштурдум, деди стюардесса кыз күлүмсүрөп. Экөө тең күлүп жиберишти. Атым Айла. Кыз төшүндө илинип турган бейжикти көрсөттү. Анда Айлин Алибекова деп жазылып турган экен. Таанышканыбыз сонун болду, деди эмнегедир Айла. Белгисиз бир күч бул кызга тартып турду. Кааласаң номерлерибизди алмашалы. Эки кыз номерлерин алмашып, бири-биринин колун бекем кысты. Айла өзүнчө жылмайып алды. Бул эки кыз бир тууган экенин билишкен жок. Бул жолу билишкен жок. Жолдор узак эмеспи? Балким алар чындыкты кайсы бир күнү билишер. Кайсы бир күнү бир тууган катары бирин бири бооруна кысаар. Алдыда эмне күтүп турат, эч ким билбейт эмеспи?